Tüyşükö gana çulgabı yaktandı. Tünürtüp gana tüpsüz asmandı. Kıynoğu salıp muңzары kırgızgan öçküs taksaldı. Бүчүрлүү бутак кыйылып, бүлөлөр бүтүн кырылып, мына ушундай жоктоо ырын жакында эле Кыргыз эли башынан кечирген Манас аэропортуна жакын жайгашкан дачада орун алган кырсыктан кийинки уктук. Бул ырдын автору Кыргыз элине белгилүү болгон төкмө акын Азамат Болгонбаев. Биз Азамат мырзаны студиябызга чакырып маектешүүнү туура көрдүк. Саламатсызбы? Halkım arvanız dep su perde, bugün amandık dileyim bütelge. Başına kaygı düşkönde, yerci git bolsun tütörgü. Yerci git eldin çetinde, yerendir kıylan ötüp durattarın eldin esinde. Kırgızga kızmat kılgandın ısımın jurtun öçürbe. Saktalsan eken gönüңdө, saktalsan eken demingde. Akınдар baştap Kırgızstan neçer asıldar ötkön elimde. Başına kaygı düşkönde bir bolobuz Kırgızım. Bir bolboso ıntımaganda kim bolobuz Kırgızım. Intımak bolsoň arаңda dün bolobuz Kırgızım. Jumulgan koldoy biriksek anda sürü bolobuz Kırgızım. Intımağın jok bolsoň anda kul bolobuz Kırgızım. Jok anday jolgo barbastan namysыңды saktagan nark tuң elden bodolu. Batasın algan udunun bark tuң elden bodolu. Karttarıktın aňtargan, kaktarıktı aňtargan daň tuң elden bodolu. Sanatın bilgen Kırgızstın salt tuң elden bololu. Kılımdar menen alışıp, kılımdar menen ajarışıp, Kırgızlar gana turgan jogoru. Болгонбаев Азамат Талайбекович туулган жылы күнү 1983 жылдын 23 октябры. Туулган жери Чүй облусунун Аламүдүн районунун Арашан айылы. Билими Бибисара Бейшеналиева атындагы Искусство институтунун оркестр жана дирижерлук факультетин аяктаган. Үй бүлөлүк абалы, үй бүлөлүү 3 баланын атасы. Жер жарылса акындын жүрөгү аркылуу өтөт дейт экен. Ушул бир кайгылуу кандуу окуя болгон 16 январь сизде кандай өттү? 16 күнү өз абдан кымга өткөн болду го, бардык ошол бирөөнү бирөө издеп аткан, ошол жерде куткаруучулар өзүнүн ишин кылып атты дегендей. Анан а күнү кечке баягы кайыгынын үстүндө жүрүп, анын үстүнө ооруп да калган экенмин. Ошол күнү абдан бир оору суркоонун арасында мындай бир түшүнүксүз акыбалда анан үйгө барып отуруп, анан көкүрөктөгү бир муңду ошол болуп аткан кырдаалды анан 1-2 саат болсо дагы чүргөп жазууга туура келди. Анан эртеси күнү таң эрте аза күнү деп да жарыяланды. 17 күнү бүтүндөй Кыргыз эли кайгырды. Анан ошону атайын жаздырып бир Кыргыз кубанычындагы, кайгысындагы сөз менен бөлүшөт деп эсептейм. Ошондуктан ушул нерсени баягы парыз, атуулдук парыз биринчиден, акындык парыздан мурун дагы атуулдук парыз. Ошону бир кичине болсо да кутулуп коеюн деген ой болду. Büçürlü gana butağı kıyılıp, Büzölür gana bütün kırılıp, Jelmenen gelgen kırsıktan tündüktör jarkıp nur çıkkan jermenen kaldoy jurulup, Gülküsün uksak böböktün emi güyütü kaldın uğulup,
Эми кеп нугун өзүңүздүн чыгармачылыгыңызга сизге бургум келип жатат. 2016 жыл сизди ийгилик коштогон жылдардан болду. Тактап айтканда, ошол экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда баш байгеге арзыдыңыз, андан кийин Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти деген наамга ээ болдуңуз. Мындан тышкары да көптөгөн иш-чараларга катышып жаттыңыз. Бул 2017 жылды жеңди туруп дагы бир чоң ийгиликтерди жаратсам деген жакшы ниет менен баштасаңыз керек. Жыл Кудайга шүгүр баягы өзүнүн бир дем күч бере турган шарттары менен өттү. Маселен, Алматыда Алматынын 1000 жылдыгына бир чоң айтыш болду. Ал жерде ушул жалгыз барып ушул ырдап атып, анан ошол жерден 3-чү орун берип узатышты. Андан кийин көчмөндөр оюну болду. Ал жердин уюштуруусуна дагы бир аз аралашууга туура келди. Анткени баягы буга чейин айтыштарды уюштуруп, мен ошол айтыш коомдук фондунда дагы тең төрагалык кызматты аркалагам. Анан бирок ал кызматымды тапшырып берсем дагы, бирок көкүрөктөгү бир парызды аткаруу максатында уюштуруш иштерине дагы аралашууга туура келди. Анан дайыма ар бир айтышка катышкан сайын, албетте ар бир адам айтышка, ар бир адам ушул боло турган бир ишине аруу тилектер менен барат. Мен дагы ушул бир ийгиликке жетсем экен деген бир изги тилек менен баргам. Ар бир жетишкен бир тепкичтин баскычы, ошол ийгилик менен коштолгон тепкичтин баскычы бул адамга мойнуна жүк артат деп эсептейм. Ошондуктан мен баягы мен баланча айтышта, баланча жерде, баланча байга алган экенмин деп эле баягы төш кагып, анан отуруп калбай, мындан аркы турмуштун жолундагы ушул өнөр менен алып кеткенге аракет кылам. Быйыл Кудай буйруса жеке чыгармачылыгымды бир элге тартуулап койсомбу деген дагы оюм болгон. Анткени биз дайыма ушул акындар бир айтыштын үстүндө, анан бир жанагындай коомдук кырдаалдарда, бир салтанаттарда гана өнөрүбүздү көргөзүп калып, анан жеке чыгармачылыкты, жеке баягы концерт берүү дагы дайыма мүмкүн болбой калат. Анткени буга чейин филармонияда 6 жыл эмгектендим. Ал жерде дагы өзүбүздүн топ менен баягы чыгармачылыктын бир башка өңүтүндө дайыма концерттерди берүүгө туура келет. Анан баягы өзүмдүн жеке чыгармачылык концертимди бере элекмин. Ошондуктан быйыл Кудай буйруса берсемби деп турам. Анан бир аллергия деген жаман оорум бар бул. Жаз келгенден күз кеткенге чейин эле баягы грипп болгон кишидей Тууганбай ата айтып калчу эле, бир кирсе чыкпаган экен дегендей болуп, грипп болгон кишидей болуп жүрө берем. Анан ушул декабрда, январда, февральда, мартта гана концерт берүү мүмкүнчүлүгүм бар да. Өзүңүз айткандай, төкмөлүктөн сырткары эски ырларды да комузга салып ырдап каласыз. Балким бир алдыда ырчылык катары калыптануудагы ойлоруңуз же максатыңыз бардыр. Ырчылык бул эми Кыргыздын бир Атай Муса баштаган бул өнөрдүн бир улуу бир жолу да. Анан мен өзүмдүн көкүрөгүм үчүн, мен өзүмдүн көөдөнүм үчүн, мен өзүмдүн кыял эргим үчүн ырдап калган учурлар көп эле болот, Кудайга шүгүр. Ал эми атайын аны кесип кылып аркалап, анан секетбайларды ырдап кетип, ошону менен атайын деле эме кылбайм, бирок мен ушул ырдаган жагынан көпчүлүк учурда ушул Элмирбек байгеге таасирленем да. Анткени ал киши биринчиден өзү өнөрдүн улуу өкүлү, анан ал киши ырдаган ырлардагы мындай бир, ал киши башка авторлордун ырларындагы бир эң бир аруу тазаларын таап алып ырдайт. Анан ошол киши ырдаган ырларды ырдап эле мен баягы мындай өзүмдүн көкүрөгүм үчүн отурушта, анан бир чакан кечелерде гана ырдап койбосом, атайын ырчы катары чоң концертке мен аны дээрлик ырдаган жокмун. Бирок өзүмдүн көкүрөгүм үчүн ырдап калган учурлар Кудайга шүгүр көп эле болот. Рахмат, айтыш коомдук фондун жетектеп келдиңиз. Көп жылдар бою, анан кийин өткөн жылда айткан жана төкмө акындар арасында бир аз чыккан кырдаалды шоуга айландыруу болду. Азыркы учурда жалпы төкмө акындарынын маалысы кандай? Жанагындай өнөрдүн жолунда бир турмуштун бир кызыктуу кырдаалдарына көп тушуктум да, чындап элечи. Айтыш коомдук фонду түзүлүп аткан учурдан баштап келдим. Айтыш коомдук фонду түзүлүп, Садык Шернияз мырза түзүп, негиздеп, ошол учурдан баштап, мындайча айтканда, бул өнөрдүн ушул күнгө жетишине
мен дагы бир тырмак учундай болсо дагы салым кошконго аракет кылдым. Анткени ошол жерде кыйынчылык иш болсо кошо аралашып жүргөнгө, ошонун арабасын чогуу сүйрөшкөнгө аракет кылдым. Анткени 2001 жылы айтыш көпчүлүк учурда тарых музейинде өтчү. Тарых музейинин залын өзүңүздөр билесиздер, ал жерге бир ашып кетсе 300дөй эле киши атат өзү. Анан бүтүндөй Кыргызстанга жар салат, айтыш болот, айтышка келиңиздер дейт, бир 50 акын келет. Анан көргөнү бир 20 киши келет да. 20дай эле адам келчү мына. Уюштуруучу катары дагы, акын катары дагы ошол күндөргө аралашып калдым. Анан 50 акынчы болуп, анан 20 кишиге айтыш куруп беребиз. Анан тамашалап жана акындардап жүргөн сап бар. Кишисинен ырчы көп, ким көрүп тур мындайды дегенчи. Ансарындай ошо кишисинен ырчы көп болуп, анан ошол жерде опурап баарыбыз айтышчыбыз. Анан ошондо Садык байке айтып калчу, мына филармонияга айтыш кылабыз, ошонун баш байгесине машина саябыз десе, айрым акындар бул бир аз акылдан айнып калган киши окшойт. Бул куру кыялдан берген эле адам окшойт деп анан күлгөн акындар дагы болгон. Бирок ошол максаттардын баардыгына өзүнүн учуру менен жетип келдик. Анан баягы бышканаштын ээси көп, тиги сыртта көз сынчы көз дейт, анан сыртка туруп сын айта бериш дайыма оңой да, жеңил. Анан ошол айтыштын буга чейинки басып келген жолдорун, кыйынчылыктарын, кубанычтарын, татаалдыктарын, катаалдыктарын айтыш десе, акындар келип биздин той кырдап тиги бир көйнөк кийип кетсин деп жүргөн учурлар дагы болгон. Келип тамак ичип кетсин акындар депчи. Анан ошол кыйынчылыктан, ошол баягы материалдык, моралдык кыйынчылыктарга душар болгон ошол 90-жылдар акындарчы, 2010 жылга чейин. Ошол кыйынчылыктардын баардыгын көтөрүп ушул бир фонд баарын ордуна койгондон кийин анан сырттан сынап айта берүү оңой. Анан ошол акындардын ортосунда дагы бир аз мындай бир пикир келишпестиктер жаралып кетти. Ошол айрым адамдардын кемчиликтерин айынан. Ал эми бирок кыргыз дайыма улуу эл да. Кыргыз улуулугу менен гана ушул аз болсо дагы ушул дүйнөлүк державалардын алкагында сакталып келди деп эсептейм. Анан бирок айрым адамдар ушул акындарды жараштырбай кайра акындардын ортосуна от салуу үйүнү каалаган акындар дагы болду. Анан бирок турмуш өтө берет эми. Тиги эки акын бир аз чатакташып кетсе, бүтүндөй өнөр жок болуп, тиги Токтогулдан берки келаткан мезгилдердин баары жок болуп кетпейт. Ал өмүр мезгил өтө берет, анын артынан дагы акындар чыга берет. Бирок Кудайга шүгүр, баягы акындардын ортосундагы бир аруу тилек, акындардын ортосундагы бир аруу мамиле дайыма жашап келе берет, мындан кийин да жашай берет. Акындар өзүнүн шакирттерин тарбиялап атат, акындар өзүнүн өнөр артындагы өнөрдүн бир артынан ээрчип жүрө турган өкүлдөрүн чыгарып келе атат. Ошондуктан бул өнөр дайыма жашай берет. Акындар бири-бирин дайыма колдоп келген, мындан кийин да колдой берет деп ишенем. Жогоруда өзүңүз дагы айтып калдыңыз, бир кезде жанагы акындарды, төкмө акындарды чакырып тойго ырдатып, анан бир көйнөк берип кетирген учурлар да болгон, ушунчалык баасы жок болчу депчи төкмө акындардын. Учурда Кудайга шүгүр, төкмө акындардын ырын угууну эңсегендердин саны көп эле. Ошол эле учурда тойго чакырышат. Бирок тойдо ырдаган төкмө акындарды мындай бир жамакчы деп дагы сынга алышат да. Сиз өзүңүз тойлордо ырдап каласызбы? Тойго барам албетте. Бул материалдыктагы, моралдыктагы колдоо болуп эсептелинет. Анткени жакшы ырдап койсоң бир жердечи, жакшы ырдап койсоң көкүрөгүң ачылып, кыялданып, дагы бир жакшы чыгарма жаратуу ийгенге аракет кыласың. Анан албетте ооба тойдо баягы ар кандай кырдаал болуп калат. Анан чындап эле баягы жамакчынын деңгээлине түшүп кеткен учурда болуп калат. Ошентип жүргөн дагы айрым балдар бар. Бирок аны мезгил, эл өзү таразалап алат. Анан ошентип жанагыдай ил бирсин өзү баягы мезгил өзү таразалап алат да, анан ошолорду камкордукка алып сактайт деп ишенем. Сиздей чоң акындар келгенде биздин колдонуучулар сөзсүз түрдө жакшы ырлардан күтүшөт. Анда Токтогул атабыздын Текебай деген шакирти болгон экен. Текебай абдан мыкты өнөрпоз болгон деп айтышат. Коргоол акын айтчу экен, Текебай Токтогулдун дүнүйөсүн ырдаганда мен муунуп калам деп. Ошол Текебайдын Акинге деген чыгармасын аткарып берем.
қалған таң атып, ай кездештік жолды баратып, ой керме қаш сұлу беш көкіл анда қиялымда жаратып, ой өтсе екендай менің өмірім, алдаң өзіңе өзім жанашыр. Ай аламда ле болбос биздин жер, ала шықсам саған içim ой, арамзаным белінде андаң ашулап жайлап биздин ел ой, ардағым ой акин түшүнсөң, алдаң арманға салбай өзіңге. Ал қызыл ата минсем отто бой, ал қияғада бұтың ей тоқто бойтой, қырғыздан зұлу көп көрдім, ал қиялы саға оқшы бойтой, қиласын ей көрдім сұлуның, алда қылығы саға оқшы бой, ал қарагерда минсем отто бой, қапталғада бұтың ей тоқто бойтой, халқымдан сұлу көп көрдім, ал қареги саға оқшы бойтой, қаншасын ей көрдім сұлуның, алда қантейін саға оқшы бой, ай оқшы бойтой, оқшы бойтой, алда оқшы бой. Рахмат. Мага окшогон бүйөрмандарыңыз дагы бир чоң рахатка батты деп ишенебиз. Чоң рахмат. Эл көзүнө көрүнгөн, жалпыга белгилүү болгон адамдардын жашоосу дагы кызык болот. Өзүңүздүн үй бүлөңүз тууралуу дагы айта кетсеңиз. Өнөргө жаңы аралаша баштаган кезде, өнөргө ушул баш салып турган учурда ата-энемдин аркасы менен көп залкарлардын колун кармап, ушул ата-энемдин бир түркүнчүгү менен көп залкарларга шакирт болуп, чындап эле менин турмушумдагы бакыт ушул Төлөгөн Касымбековдун жанында отуруп, а киши эңсеси ырдап берип, а кишини кичинекей бир-эки саат ырдасам дагы сүйүндүрүп, кубандырып, жанында отуруп батасын алганым үчүн кубанам мен бул турмушта. Ушул эстебес атанын жанында жүрүп, а кишинин батасын алып, а киши айтып калчу эле, атаң көрүп мына азыр балдар деп атат, ушуларды көрүп Осмонкул калкты көргөндөй болуп атам деп айтчу эле. Ашыралы Тууганбай деген булар, чындап эле булар бир ташкындап аккан, соолбой турган улуу дайра, ошолорду көргөнүмө кубанам. Буга менин ата-энем, атам бул дүйнөдөн өтүп раматылык болуп кеткен, а киши ооган согуштун ардагери болгон. Апам Гүлмира мен могомузду чечип аткан таятамдын кызы, таятам Орунбаев Насыр деген киши болгон. Сүткөлдө ушул эми өзүнүн айылында, өзүнүн баягы урук тууганын арасында мыкты өнөрпоз болгон. Апам ушул азыр келиндеринин ысык чайын ичип, бала чаканын бир күлкүсүн угуп, апам менен чогуу турам мен. Анан өзүмдүн келинчегим дагы өзү негизи консерваторияны бүткөн негизи. Ушул улуттук өнөрдү, өзгөчө ырчылык өнөрдү
аркалап жүргөн адам а киши дагы. Анан чындап эле бир топ баягы комуз менен ырдап жүргөн ырчы кыздардын алдыңкы сабында ырдаган өнөрпоз катары баалайм мен аны. Аны мен келинчегим катары эмес, эгер ырчылык өңүттөн карай турган болсом, ал комуз менен ырдаган кыздардын алдыңкы сабында катарында турган ырчылардын бири болмок деп айтам. Мен азыр ырдай элек да бала чакам менен. Анан келинчегимдин аты Жайнагүл, 3 балам бар. Уулум Осмон быйыл 1-класска барды. Кудайга шүгүр, баягы өзүнүн бир турмуштук дагы бир баскычын басып атат. Андан кийин кыздарым кичинекей, бирөө 4 жашта, бирөө 1,5 жашта. Чоң кызымдын аты Керемет, кичинекей кызымдын аты Мелмил. Анан келинчегим ушул мыкты өнөрпоз болсо дагы, бирок үй бүлөлүк бакыт дайыма биринчи экенин, үй бүлөлүк бакыт дайыма ушул алдыда турат экен деген бир пикир келишүү менен анан келинчегим үйдө. Канчасын эй көрдүм сулууну, алда кантейин сага окшоп